эки айып талачасы бар. Жанагы эки тайгазан турган жерде 20 метр тайгазандан бери ортонун көзү сызыктар болот. Эки тайгазанда эки айып таласы бар. Анан ортоңку бөлүк. Жанагы 13 пункт боюнча кайсы убакта офсайд деген абал катталат. Бул пункт боюнча көп талаш тартыштар болгон, сунуштар болгон, ар кандай өзгөргөн. Бул акыркы вариант ушундай. Эгерде мисалы биздин эреже боюнча чабуул жасап бараткан чабуулчунун атынын алдында бир аттын толку бою гана ошол айып талачасына кирсе болот. Бул деген сөз такымда басып бараткан улакчынын астынан бир ат толку бою гана тозуп алдына киргенге уруксат. Баягы чабуул чогуу кетип бараткан кезде. Эми комбинациялык оюндар болот. Бир чабуучу аты менен тайгазанга барып аракет кылды, тайгазанда жолотподу, ал кайра ошол тактикалык маневр кылып айып таласынан чыгып наркы тайгазанга барабы, оюн таласына барган кезде эгерде ошол чабуучу команданын жигиттеринен болот бул жерде көп нерсе. Эгер чабуул жасап жаткан команданын өнөктөштөрү да айып таласынан толук чыгып кетсе, түшүнүп атасыңар э? Ак кийимчен, көк кийимчен деп коелу, ак кийимчендер чабуул жасап атат. Ак кийимчендердин оюнчусу улак менен жүргөн чабуул жасап туруп болбой калды, айып таласынан чыкты. Баягы 3 ак кийимчен да ошо атынан чыгып кеткен кезде ошол жердеги калыс арбитр болобу, офсайдтык калыс болобу, бер жактагы көк кийимчендерге эскертүү берет. Айып таласынан чыккыла дейт. Себеби ал жакта уже ак кийимчендер калган жок. Ошол кезде айып таласынан алар чыкпай койсо эскертүүдөн 2 мүнөттүк жаза нормага бирөөсү кетет. Себеби баары чыгып кетиш керек. Эми бул биз баягы эрежелерди чын айтканда көп спорттордон алып атабыз. Биздин спорт хоккейге окшош. Бир аз чабуулдар кооз болуш үчүн, кырсыктар болбош үчүн, мисалы бир ат келип туруп кайра баягы үймөлөктөшүп турган жети атка толук бир ылдамдыкка келип кирип кетсе бирөө жаракат алат. Ошондой болот. Ошол себептен биз ошолордун баарын чыгып кайра кооз салым болсун. Эми бул оюнда негизги максат салым салууда. Салым салууда коопсуз жана кооз болгон жакшы. Ошон үчүн чыгып кетиш керек. Бул айып жанагы айып зонасындагы калыстар. Булар эмне үчүн? Булардын кошулганына 3 жыл болду. Алардын негизги милдети айып талаасындагы жанагы офсайдтык абалды көзөмөлдөп, экинчиси ошол айып зонасындагы бардык ауыттарды көзөмөлдөөгө жардам берет, же көзөмөлдөйт десек да болот. Үчүнчүсү ошол жердеги гол салынган, салынбаган процесстин бардыгына туура чечим чыгарууга арбитрга жардам берет. Андан тышкары эгерде команданын капитаны арбитрга келип нааразычылык кылса, ошол жерде эреженин негизинде адилеттүү жардам бергенге милдеттүү ошол калыс. Ошон үчүн ошол жерде турат.